Ассаламу алейкум. Ошто мадыдабыз. Тагырагы Русландын сыноо багында. Кыргызстанга келе жаткан көчөттөр мына ушул жерде сыналат. Руслан тамашалап айтмакчы, бул жерде 27 сорт бар. Кайсы подвойдо келсе, ошол подвойдо ушул жерде сыналат. Бул жерде кара гиляс бар, сары гилястыки бар, Максима 14 бар, Гизели 6 бар, Кольт. Кыскасы Кыргызстанга келген сорттор мына ушул жерде сыналат. 3 жаштан 2 жаш, 1 жаш көчөттөр бар бул жерде. 4-2 схемада тигилген. Аралыгы 4 метр, көчөттөрдүн катар аралыгы 2 метрден. Кадимкиле беде себилген бактын арасына тигилген. Кандай ору түшөт, не түшөт, кантип жүдөйт. Атайын ошондой сыноодон өтүш керек да. Ошол кадимкиле беденин арасында тигилип аткан гиластар. Формасына келе турган болсок, бул интенсив үчүн атайын жасалган веретенин формасы. Жалгыз лидерлүү бак. Бутап сонун кылып коюптур, иштөөлөрүн берип коюптур. Мына ушул жерде көчөттөр сыноодо болуп атат. Кээ бир жаңы сортторду биз өзүбүз дагы сынашыбыз керек да, өз көзүбүз менен көрүшүбүз керек. Кандай болуп атат, дагы эмне болуп атат, кээ бир сорттор түшпөй атат. Кээ бир сортторду биз өзүбүз интернеттен көрүп алып эле айтып атабыз. Мисалы үчүн кордия түшпөдү, регина түшпөдү деген элдин комментарий келет да. Эмнеге түшпөйт, кантип түшпөйт, эмне себептен түшпөй калды. Негизи Кыргызстанда азыр ондогон сорттор бар, гиластын сорттору. Кээ бир жерге жакшы түшсө, кээ бир жерге жакшы түшпөй атат. Атагы чыккан Кадамжайдын гиласы Воловой 3 дагы ысык жерлерде, даже биздин өзүбүздүн бактарда дагы ысык жерлерге тигилген жерлерде жакшы түшүм бербей атат. Демек, жерине мас келген ылайык көчөттөрдү тандап тигишибизге туура келет. Тоонун гиласы башка, ысык жердин гиласы дагы башка. Гүл бүчүрлөр пайда болуп калыптыр. Мына 3 жаштагы гилас. Мыналар арасындагы 2 жаштагы. Бул жерде кордия, регина, зират, свитхарт, карена жана башка сорттор бар. Дагы быйыл дагы жаңы сорттор келе атат. Булардан дагы тигебиз. Кайсыл жерге жакшы түшсө, буйрса, ошол жерден, ошол сорттон бакты чоңойтобуз. Негизи Максима 14-тө бакты 3-5 аралыгында тавсия берип атабыз. Маслихат берип атабыз, ошондой кылып тиккиле деп. Ошондо кароо техникасы стандартка кичине жакыныраак болот да. Арасында техника иштейт, дары чачат. Азыр мынанда кичине гана мотоблок же болсо кичине тракторлор гана киришке мажбур болот. Дагы бир аз өсө турган болсо, тракторлорго жолтоо болуп калат. Моюнга алыш керек. Гиластын өтө түрү көп. Бардык гиласты биле бербейбиз. Анын сыртынан жөн гана характеристикасын окуган менен анын кандай жерге түшкөнүн жакшылап дагы практика жүзүндө изилдеп көрүшүбүз керек болот. Буюрса сиздер менен бул сыноону өткөрөбүз. Кээ бир сортторду, кээ бир түшкөн сортторду сунуштайбыз. Эл тараза, эл сынчы. Кээ бир жаңы сортторду быйыл азыраак алып келе жатабыз. Өскөндөрү жакшы, кээ бири өтө катуу өскөн, кээ бирөөлөр анча өсө албаган. Мисалга Гизеля 5, менде мисалга жакшы өсө алган жок. ВСЛ кандай өсүп атат? ВСЛды көпчүлүгүңүздөр карлик деп ойлойсуздар да. ВСЛ керек болсо Максиманы 14-тө бастырышы дагы мүмкүн. Мен көргөн бактарда кеминде 2,5 метр, 3 метр 1 жылдык өсүүсү бар. Эгерде 1 жылда 3 метр өсүп атса, аны карлик деп айта албайбыз. Негизи карлик деген сүйүк алмаган иштетилет да. Негизи бул данектүүлөр катуу өсүш керек. Канчалык катуу өссө, ошончолук бөмө чоң болот.
Түрктөрдө Зират деген сортту эң көп бак основной ушул бактан болот да негизинен. Анын калибри канча? 38ге чейин жетиштирип тура аларчы. Бизде мен көргөн калибр валовойдо 33-тен 36-га чейин эле да. Гиласта эң мукуму анын катуулугу, шириндиги, түсү, анан алыска жете алышы. 80ге чейин болсо, анда катуулугу өтө мыкты болот. Руслан, мына сыноо бак жөнүндө не дейсиң? Руслан да келип калды, как раз азыр ишке жөнөп аттык эле. Сыноо бак жөнүндө бул жерде точно билбейм, 10-дан 20-дан ашык келесин сорттор бар. Ал жөнүндө айттым, кеңири айтып бердим бул жердечи. Эми бул жерге өзүм мак болгон үчүн бардык сорт теге бергем. Эмне көчөт келсе эле, бир жаш чоң, бир жаш кичине, бир кураган болсо деле Арасына тигилген. башка сорт алып келип тиге бердик. Ошо сыноо жөнүндө айттым кеңири. Азыр Гизели 6да түшүмгө киришкен. Мына катармары Гизели 6. Мына. Катойлордун бардыгы. Гизеле котойлу. Булардын бардыгы түшүмгө кирген. Мына катарчы. Мына нарк катарда алмалар. Гизеледе тезирээк түшүмгө кирип экен Максимга караганда. 2 жыл эле кирип кетти. 2 жыл эле кирип кетти. Кирип кетти. Анан Максим 14 бар. Тенекөй тамырда бар. Туугандар, көчөт керек болсо, мына ушул Русланга чала бересиздер. Тынч аман болуңуздар туугандар. Иштерге оомат.